Охо дейді ұқсайсыңыз. Онда ассалаумалейкум. Біз Савеловский рыноктабыз. 4-ші вақытта шыққанда мына жерде жазылып тұрады. L33 деген. Бұл жерге келсеңер, бұл жерге балдар раскручка iPhone береді. Жаңы eski жақшы немеде мен өзім 10 күнде қолданып жүрмін. iPhone жақшы. Онда 40% первоначальный версияға қалғанын 2 айға 3 айға бөліп береді. Только паспортына керек и все. Же eski iPhone'лар болса, аны да трейдинг қыласыңар болады тұрғанда. Анан кейін кече видео чыккан түрүнө түшүнүп болуп калыптыр. Без первоначальный берет деп. Жок, 40% беришиңер керек. Бул дегеним акчаңар бар, бирок жетпей аткан болсо келип ошондон алсаңар болот. Предположено, iPhone'ду көргөзүп, процентин, настройкасын полный өзүңөр көрүп, полный алып алсаңар, мага окшоп колдонуп жүрөсүңөр. Нормально. Каралаш тугандар, мындай жерден үйдү алып алып, выходнойдо келип эс алып жатсаң, машинаны үйдүн алдында токтотуп коюп. Мен Москвадан ушуну алыс жерде жашайм да, анан кийин реклама чыгарыш керек, машинаны тартып чыгарыш керек деп. Мен Москвага жетишим 30 километр тугандар. Ошого реклама чыгарып, мени бу жерде күтүп, тем более мен тартканда да 1000 сомго алып коём, машинаны жакшы түшүнбөй. Ошон үчүн вот бекер тарткан балдар толтура го, толтура. Именно ошо локациясы, местасы бар, мына жерге барасың, тартасың. Ошодун бири вот Tulpar Москва. Ошого барсаңар, силерге машинаңарды бекер тартып, YouTubeга чыгарып сатканга жардам берет. Мен деле тартып берем, баарынан эле акчалар берем, кээбилеринен бекер, кээбилери от души эле бер дейм мисалы. От души эле берсең бер, бербесең жок деп коем. Ошол, так что менин убактым алганыңар просто мага минус. Силер да мени күтүп каласыңар, алда силерге минус. Бул балдарга барасыңар, тартасыңар, кетиресиңер. Ошол. Карагылаш тугандар, машина оклейкадан чыкты. Чек чейип калды. Матуу эмес, глянцевый кылдым. Глянцевый кандай чыгат экен? Бул эмишке чыгабыз. Мына. Бул даме ичине киргизип сонун болушат. Буга чейин 500 сом берем дедим эле. Башкалар канчадан берип атканын билбепмин. Көрсө башкалар 1000ден берип атыптыр. 1000 рублей плюс 500 сомдук сухой туман. Ошондо 1,5 миң. Ушунун үстүнөн чыганбы барын? Мен башкалар канчадан берип атканын билбепмин. Ошол. Кетип атабыз. Birinci zaказды жаптык. 2448ге 42 минута. Бирок километраж аз көп деген. Мен үйдөн алып келдим, Подольскіден түшүп келдим мына метро Домодедово жака. Генерала Белова. Эми тугандар, ошо 2448ден буга чейин 30% налог берип аткан болсок, Яндекс комиссия берип аткан болсок, эми ушуга да 5%, 4%ден 6%ке чейин 5% деп коебуз. Налогубуз кошулду, 35% төлөйбүз. Имиш болуп атат экен. Эгер водитель немос парковый самозанятый иштесе, налог төлөйт деп. Налог төлөйт тугандар, төлөйт. Парковый болосуңарбы, жөнөкөй эле самозанятый болосуңарбы, айырмасы жок. Ар бир водитель өзүнүн иштеген акчасына налог төлөйт. Сервис ачка алып кетти, ачка келдим эле. Ачка келдим, плюс Султан чайды алдык. Ишти баштайбыз эми. Ман заказ берди. Көйнөк турасаңар тырышып. Катын шек калтыр алып койгон окшойт, жакшы түктөй. Көкүрөктү. Болсо айлык нормально алат. 10 күн ишке чыкпай койсом көйнөк кичинекей болуп калыптыр. Семириле кеттим. Каяк барам билбейм. Кантип арыкташ керек билбейм. Спортқа қайтады окшойм. Спирттен кетип. Кетtin kayda, sen beni armağanға salır. Kabarındı aytpay, же кайрылып кайтпай, мен
Просто что у вас хорошо в Киргизии, да? Вам повезло, у тебя жена, ей все равно, купишь ты ей 15 iPhone или нет. А в России по-другому, понимаешь? Вот, то есть, Ну да. у тебя там семейные институты другие. Я купил себе iPhone, отдал ей свою старый телефон. А ей пофиг. А ей пофиг. А другая бы сказала, нихера себе, ты с айфоном ходишь, а мне купил какую-то херню, понимаешь, да? Я могу купить ей iPhone, который маленький, дешевый, да. И она как бы рада. У нас такое понятие, да, никогда не нужно кого-то что-то купить, заставлять мужа, это... Слушай, а ты где так язык выучил? Ты учился? Да нет. В Советском Союзе же, да? У тебя в школе был язык? В Советский Союз? Не, я и здесь выучил язык. Здесь выучил? Да. Пипец ты выучил хорошо. Не, ну реально. У тебя акцента почти нет вообще. Ну, ты же понимаешь, о чем я говорю. То есть, ну, не у всех твоих земляков здесь такой язык. Самое страшное, когда ты один дегендей, да? Бир эле одан алып келдим Боткинский больницага. Мужик келер келгичеңде вот 45 минутта келдик, келер келгичең арманын айтып келди. Майбак заказ кылсам 26 минут көргөздү дейт. Анан отказ кылып кайра бизнес заказ кылдым дейт. Майбак 5000 канча көргөздү дейт. Вот бизнес 2000, элестеткиле 3000 разницасы. Ушул эле жерден бир жарым саат отурганда Боткина немеден заказ берди. Боткинадан. Авиапарктан. Немеге? Домодедово аэропортко заказ берди. 1.12 коэффициент менен долгая поездка. Деп көптөн бери Домодедово бар эле эми апарып келейинчи. Едем Домодедово, да? Көрдүңбү жеңдиң барын, себепкер сенсиң жаным. Сен көргөндөй турам азыр, бирок ичимде муздак жаным. Ай, муздак жалын. Кыйналдым, өттү бары, убакыт дарылады, сени жаным. 51 минутада келдик Домодедового. 3800. Уйкум келип адан келдим. Долгая поездкада алсаң эле уйкум келе берет да, ошонусу жаман. Мындан бир жума мурун машинам бузулуп калбады беле. Ошо канча акча кетти деп, неси бузулуптур деп. Билип коёюл деген адамдар бар да, билип коёлу, неси бузулуптур, оңдодуңбу дегендер бар дем. Термостат, водяной насос, помпа, охлаждение ошолор кетиптир. Запчастька где-то 40 канча миң акча кетти. Кыскасы устанын акчасына кошулуп 51 миң акчам кетти. Ушундай. Мес айдасаң көзүң ачылат, бузулса бир жериң ачылат дегендей. 51 миң акчам кетти. Баары эски машинаны эптегичеңде эсиңе дит деген ушул экен да. Азыр анан кеч сервисап келип алып, стабилизатор арт жагын экөө алмаштырдым эле, тарактап аткандан. Алмаштырсам все равно эчтеке болгон жок, өзгөрүлгөн жок. Бул жон гана менин немелерим келип калган. Амортизаторлор келип калган. Uzun kirpigi tөгүлгөн, кол жеткиз бери көрүнгөн.
ушундай клиенттерден болуп турса. Наличка 1000 рублей, безнал 2300. Saat geçki 10 болуп калды. Onun 10'dan 22'den 22 öttü. Uшу менен бүгүнкү исмен аяктады, туугандар. 4 заказ жаптым, 4 заказым 7,5 миң болду. 8 saatта кой, 8 saatта көп айткан 8 saatта 7,5 миң. Домодедовда просто 1 saat отуруп калдым да. Шо, болду, домойду коебуз, кетебиз. Каналга подписаться болуп, лайк басканды унутпайсыз туугандар. Мага силерден жалгыз эле ошол керек. Ийгиле туугандар. Видеону көрүп койгонуңуздарга чоң рахмат. жүрөмүн өзүмдү алда